Бишкектин четиндеги жаңы конуштарга газ түтүктөрү жеткирилди. Эми 1600дөн ашык тургун көгүлтүр отун менен колдоно алышат. Бүгүн салтанат менен аларга газ берилди. Аземге Бишкек мэри Албек Ибраимов жана Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директору Болот Абилдаев катышты. Кененирээк Айгүгүл Дайырбек кызынын репортажында. Кол чабуулардын коштоосунда газ турак жайларга кое берилди. 1600дөн ашык Свердлов районунун жашоочулары эми көгүлтүр от менен колдоно баштайт. Керамическая көчөсүнүн тургуну Инабат Болболкова газ колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө кубанычта. Айтымында түтүктөрдү орнотуу иштери күзүндө башталып, өтө кыска убакытта аяктаган. Эми мынтип үй кожойкеси балдарына, жолдошуна газга тамак жасап отурат. Кубанычтабыз, биздин көчөгө газ кирип, ушу балдарга рахмат, Атамбаевка рахмат, Газпромго рахмат. Газ болуунан коркот элегем, качан кандай газ утечка болот деп. Эми уже кеңириштетебиз, үйлөрүбүз жылуу болот, жакшы болду экен сонун. Канча жеңилдик. Гүл чыгармай жок. Оттамыз кылып, эметме жок. Шак газ көчөдө тамак бышырганда да могу сертификат сиздин. Инабат эжени куттуктоо үчүн Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жана Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директору Болот Абилдаев келип, газды кошуу үчүн сертификат жана компаниянын атынан торт белекке берилди. Кала башчысы көгүлтүр от эч көйгөйсүз берилип жатканын текшерип, даамоз дейди. Жана Газпром Кыргызстан тургундары үчүн жеңилдик түзүп, газ түтүктөрүнүн баасын 2 эсе азайтканын белгиледи. Основной түтүктөрдүн баарын Газпром өзү өткөрүп берди. Ар бир үйгө киргизгенге ошол мурун 1 метри 700 сом болчу, азыр 350 сомго чыгып беришти ал баасын. Андан тышкары газ плита менен ошол эсептегичти өзү газ өткөргөн адамдар өздөрү төлөп берет. Ошондо азыр среднем 10 миңден 14 миңге чейин чыгып атат бир үйгө кошулганга газ. Аны дагы азыр Газпромго суранган атабыз, ошону бир мындай бири төлөбөй 14 миңди, ошону бөлүп төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берсин деп. Элдерге бир төлөгөнгө чоң оордук болуп атат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да жеңилдиктер каралган. Свердлов районундагы Керамическая, Новосельская, Широкая көчөлөрүнө жалпы узундугу 7 чакырымды түзгөн газ бөлүштүрүүчү өткөргүчтөр орнотулган. Курулуш иштерине сарпталган чыгымдын жалпы суммасы 29 миллион сомго жакын. Алгачкы жаңы конушту көгүлтүр от менен камсыз кылуу үчүн газды жөнгө салуучу жаңы пункт жана өткөргүчтөр курулуп ишке берилди. Жана колдонулган материалдар жогорку сапатта. Бул аймак менен газдаштыруу процесси аяктабайт. Газпром Кыргызстан 2 жыл ичинде Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча 12 жаңы конушка газ өткөрүүнү мерчемдеп жатат. Үйүнүн орто чегине чейин дагы 10 жыл массив бар. Ал жерде ар бир көчөгө жыл массивдин трубалары уже коюлган. Үйдүн ичине катышкырты, ошону биз жума сайын киргизип турабыз. Менин эсебим боюнча где-то 2,5 миң киши ар бир үйдө 4 иштен болсо 10 миң киши газ менен камсыз болуп жакшы болот. Өткөн жылы Бишкек шаарындагы 10 жаңы конуш газдаштырылган. Жана 2030 жылга чейин Кыргызстанды газдаштыруу деңгээлин 70%га чейин жогорулатуу жана 400 аймакты көгүлтүр от менен камсыз кылуу пландалууда. Айгүл Дайырбек кызы, Кубанычбек Мамытов, 5 канал.